урматтуу Алмазбек Акунжанович, бизде Кадамжай районунда Кадамжай психоневрологиялык интернат бар да. Ошол жерде 230га жакын биздин оорулуу инвалид, биз жарандар жатып дарыланат. Кечөө сот тармактарга чыгып кетти. Ошол жердин жетекчилери ушул биздин инвалидтерди аябысыз сабаган боюнча, бул баарыбыз билебиз, маалымат чыгып кетти. Мен ойлойм, эми бул биздин инвалидтерге кол көтөргөн бул айбандын иши да. Ушул боюнча тез аранын ичинде териштирүү жүргүзүш керек. Ошол жердин жетекчиси Асанова Айзада деген айым мурда Беловский психоневрологиялык социалдык стационардык мекеменин жетекчиси болгон экен. Ал жерде резонанс окуя болуп, биз бир инвалид жараныбыз каза болуп, жоопкерчиликке тартылып, сот кандай чечим чыгарган, ал бизге күмөн жаратат да. Ошол айымды кайсы министр жетекчи кылып койгон, мурда иштеп аткан абдан мыкты жетекчини алып, ушундай бир жоопкерчилик сезбеген айымды алып барып жетекчи кылып, кече абдан ушундай жаман окуя болду да, бул бүт сот тармактарга чыгып кетти. Ушул боюнча урматтуу Нурланбек Асанбекович, профилдик комитетке протоколдук тапшырма берсеңиз, барып, ошол жерге Кадамжай районуна барып, ошол интернатты көрүп, териштирип, бүт бизге келип маалымат берсе. Себеби ошол жерде инвалидтердин пенсиясындагы пособиясындан ошол Асанова Айзада деген кандайдыр бир коррупцион элементтерди түзүп алып жеп атат экен да. Эми инвалидтин акчасын жеген адам бул эми жакшылык көрбөй калат да. Ушул боюнча протокол тапшырма берип койсоңуз, тез аранын ичинде профилдик комитет барып, териштирип келип бизге маалымат берсин. Андан тышкары Алмазбек Акунжанович, бизде Кадамжай районунда Кадамжай кыргыз лицейи бар. 100 орундуу жатакана курула баштагандагы фундаменти курулуп бүтүп, ошо ойдон токтоп калганда, ушул боюнча дагы тиешелүү министрликтерге тапшырма берип койсоңуз, ушул жатакананы да бүтүргөнгө салымын кошуп, бюджеттен акча бөлүп берсе жакшы болот эле. Рахмат чоң.